Саламатсызбы, саламатсыңарбы Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары жана жанар мен Бакыт. Эсиңерде болсо могул жактагы жанагыларды алдырган элек биз контейнер соода түйүндөрдү могу жолду тосуп бул жердин видини бузуп турган. Ошондо Назир эже айтыш боюнча ошондо могул Торо соода борборунун администрациясы айткан элек бул жактагы аянтчаны бул жака окшотуп жана кылабыз деп. Брусчатка эми шаарды борбору карадыла, бул жак кандай сонун көрүнүп турат. Мына дарактар отургузулду, түз мындай брусчатка сонун. Келип эле мындай болуп эле куник болуп кетип атпайбы? Мындай болуп мындай алдырдык, бул жакты алдырып берсеңер эле биз оңдой коебуз деген имиш. Бирок бүгүнкү күндө көрүп атабыз, бул Тору соода борборунун площадкасы эмес, мына өздөрүнүн лестницаларын оңдоп албай отурат. Бирок аренда ижара пулуну толугу менен алып атса керек, жакшы эле. Бүгүнкү күнгө карасаңар, мына плиткалары бузулуп, бул шаардын борбору. КПТсин карагыла, акыбалы. Мына мындайлар турат. Соода департаменттери менен сүйлөшүш керек болуп атат. Мына мусор. Мына дагы мына бул Тору соода борборунун кире бериш борбордук кирүү жери да. Көрүп атасыңар, бар площадка эмес, өзүнүн зданиясынын тепкичтерин оңдой албай отурат. Орустар айткандай, на соплях держится, ана жылып кетип атат. Мына болбосо ашып кетсе бир 20-30 миң пул кетсе керек, аренданы толугу менен алып атат. Мына дагы подвалга, парикмахерскийге түшө турган тепкичтердин акыбалын көрөйлү. Дагы эстетип кетем, бул Жалал Абад шаарынын илгерки дом быта деп койчу эле. Дом быта. Мына акыбалы ушундай болуп турат. Мына бар жогу кафелдери чыгып кеткен, күнүгү чыгып. Мына эми дагы бир аз бассак, мына бул здание. Илгери бул дом быта биринчи ачылганда бул жерде гүлдөр, газондор, сонун гүлдөр отургузулган эле. Жанагы үйлөнгөндөр келип сүрөткө түшчү эле ушул жердечи. Бүгүнкү күндө карагыла, шаардын борбору. Эми мен өзүм видео менен эмне дегим келет. Мына арт жагындагы Тору соода борборуна кире бериш тепкичтерин көрдүңөр, алдыдагы аянтчаны көрдүңөр. Урматтуу Тору соода үйүнүн ээлери, кожоюндары. Силерди соода борборуңарда мына Мегаком отурат, Остор отурат, Банк Компаньон отурат, Мөлбулак отурат, дагы канча бир окуу борборлор жайгашкан. Канча швейный жанагылар жайгашкан. Жок дегенде айга бир 300 миң, 200 миң, 300 миң ижара пул алсаңар керек. Эми мен силердин акчаңарды санаган жок. Жок дегенде өзүңөрдү имаратыңарды бир жакшынакай кылып оңдоп алгылачы. Эми билем, кимге караштуу бул соода үй, биз да билебиз, акча деген самолет. Эми урматтуу ака дегендей, о акчаны көрүңөргө алып кетип калбайсыңар. Бул Жалал Абад шаарынын борборунда турган имаратыңарды бир мындай келбетини жакшы кылып оңдоп, Жалал Абадтын келбетин ача турган бир имарат кылып койсоңор болот. Бирок ушунчо миллиард деген акчаңар туруп ушуну
таштап койдуңар. Уят. Уят. Жалал Абад шаары үчүн да уят, силер үчүн да уят, биз да үчүн уят. Рахмат барыңарга.